Мен Эстебесова Найра Расуловна 1989 жылы Ысык-Көл областына караштуу Каракол шаарында туулуп өскөм. Жана ошол жактан 2004 жылдан баштап дзюдо менен машык баштагам биринчи. Анан 2006 жылдан баштап самбо менен машыккам. Эң биринчи жеңишим ошо самбо боюнча 2006 жылы өткөн Азия чемпионатында. Анда биз дзюдо менен машыкчубуз, анан самбага чакырган, күрөш бергиле Кыргызстандын атынан деп. Ошондо Кыргызстанда өткөн чемпионатта, Азия чемпионатында финалдык беттеште Россия менен күрөшкөм, россиянка менен. Бизде самбода Россия бул Россиянын улуттук спорту болуп эсептелет самбо. Ошого карабай ошондо россиянканы утуп алгам, ошондо аябай сүйүнгөм. Андан кийин 2007 жылы кайра Ташкентте өткөн Азия чемпионатында барып, ал жакта да алтын медаль уткам. 2009 жылы дүйнө чемпионатында Болгарияда 3-чү месте алгам. 2010 жылы чоңдор арасында дүйнө чемпионатында 2-чи орунга ээ болуп калгам. Аябай утайын дедим эле, болбой калган. Андан кийин 2012 жылы Казанда өткөн Кубок мирада тоже 3-чү месте алгам. Аябай көкпеттик жакты мага калыптандырды. Алдыга койгон максатыма жетем деген мүнөзүм калыптанды. Кандай жашоодо өйдө ылдый болот да буюрса, ошол нерселерге ушул спорт мага көп жардам берет деген ишеничтемин. Самбо күрөшү боюнча мени суктандырган спортчу айым Марина Махнаткина. Ал дүйнөнүн 5 жолку чемпиону. Эң биринчи бул самбо эркек балдарга ылайыктуу деп айтып кетет элем. Самбога келген жаш балдар күрөшкөндү дагы, урушканды дагы үйрөнөт. Өзүн көчөдөн коргой алат деп ишенем.